Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Кудай атабыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Бүгүн биз сиздер менен Ыйса Машаяктын кереметтери аттуу насаат сөздөрдүн топтомун улантмакчыбыз. Өткөн насаат сөздө биз сиздер менен Ыйсанын пес оорулуу адамды айыктырышы жөнүндө караганбыз. Эгерде сиз аны көрө элек болсоңуз, бул видеонун аягындагы шилтеме аркылуу дагы көрсөңүз болот. Ыйса Машаяк жер үстүндөгү жашоосунда көптөгөн кереметтерди жасаган. Бирок алардын бардыгы жаңы келишим китептерине жазылган эмес. Бул жөндө Ыйсанын сүйүктүү шакирти Жакан төмөнкү сөздөрдү айткан. Ыйса шакирттеринин көз алдында көптөгөн кереметтерди көрсөттү. Бирок бул китепке алардын баары жазылган жок. Демек, Ыйса Машаяк жер үстүндөгү жашоосунда көптөгөн кереметтерди көрсөткөн жана алардын бардыгы китепке жазылган эмес. Ал эми биз болсо Ыйсанын жаңы келишим китептеринде жазылган 37 кереметин карап чыгып, Ыйса ал кереметтерди кантип жана эмне үчүн жасагандыгын түшүнөбүз. Бүгүн биз сиздер менен Ыйсанын Петрдин кайненесин айыктыргандыгы жөнүндө карайбыз. Ыйсанын Петрдин кайненесин айыктырышы. Бул окуя 3 жакшы кабар китептеринде кездешет. Биз болсо убактыбызды үнөмдөө үчүн алардын бирөөнү гана карайбыз. Ал эми сиздер кааласаңыздар, толуктоо үчүн бул шилтемелерди дагы карап чыксаңыздар болот. Биз сиздер менен бул окуяны, тагыраагы айтканда, бул кереметти Матай жазган жакшы кабардан карайбыз. Матай жазган жакшы кабар 8 бөлүм 14 аяттан 17 аятка чейин бирге окуйлу. Ыйса Петрдин үйүнө келип, анын кайненесин ысытма оорусу менен оруп жатканын көрдү. Ыйса өзүнүн колун анын колуна тийгизери менен ал ысытма оорусунан айыгып калды. Анан ал аял туруп, ага кызмат кыла баштады. Кеч киргенде Ыйсага жин оорусуна чалдыккан көп кишини алып келишти. Сөзү менен жиндерди кууп чыгарып, ал бардык оорулууларды айыктырды. Бул Ишая пайгамбар аркылуу айтылган сөздүн аткарылышы үчүн болду. Ал биздин кеселдерибизди өзүнө алды, ооруларыбызды алып кетти. Демек, бул үзүндүгө ылайык Ыйса Петрдин кайненесин ысытма оорусунан кантип жана эмне үчүн айыктыргандыгын көрө алабыз. 16 аятка ылайык Ыйса жин оорулууларды жана башка оорулууларды айыктыргандыгын көрө алабыз. Ыйса Петрдин кайненесин ысытма оорусунан жана башка оорулууларды, жин оорулууларды кантип айыктырган? Бул үзүндүгө ылайык ал өзгөчө 16 аяттан көргөнүбүздөй, ал сөзү менен айыктырган. Демек, анын сөзүндө оорулууларды айыктыруучу жана жиндерди кууп чыгаруучу күч болгон. Эмне үчүн Ыйса Петрдин кайненесин жана башка оорулууларды айыктырган? 17 аятка ылайык Ыйса Машаяк төрөлгөнгө чейин болжол менен 750 жыл мурун жашаган Ишая пайгамбар аттуу пайгамбардын сөзү аткарылышы үчүн айыктырган. Тактап айтканда, Кудай Ишая аттуу пайгамбар аркылуу өзүнүн алдын ала белгилеп койгон пайгамбарчылык сөзү аткарылышы үчүн ушул оорулуулар айыккан. Ал эми Ишая пайгамбардын китеби 53 бөлүм 4-5 аяттарда мындай деп жазылган. Бирок ал биздин кеселдерибизди өзүнө алды, ооруларыбызды алып кетти. Биз болсо аны Кудай урду, жазалады жана кемсинтти деп ойлодук. Бирок ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн жарадар болду. Биздин мыйзамсыздыктарыбыз үчүн кыйналды. Бизге тынчтык болуш үчүн ал жазага тартылды. Анын жарааты менен биз айыктык. Мына Кудайдын ушул сөздөрү орундалышы үчүн, ушул сөздөрү аткарылышы үчүн Ыйса Машаяк оорулууларды айыктырган.
Ал биздин да ооруларыбызды, биздин кеселдерибизди өз мойнуна алган. Бизди ооруларыбыздан айыктырыш үчүн ал жарадар болгон. Бизди күнөөлөрүбүздөн бошотуш үчүн ал жазага тартылган. Биз анын жарааты менен айыга алабыз. Мына ушул чындыктарга ишенсек, бизди дагы айыгуу күтүп турат. Иса Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн жарадар болгон. Бизге тынчтык болуш үчүн ал кыйналган. Биз күнөөкөр болгондуктан күнөөлөрүбүздүн айынан ички жан дүйнөбүздө тынчтык таба албай келебиз. Жан дүйнөбүздө тынчтык болбосо, денебиз кыйналат жана ар кандай ооруларга чалдыгабыз. Ал эми Иса бизге тынчтык бериш үчүн биздин күнөөлөрүбүздү өзүнүн мойнуна алган. Мына ушул чындыктарга ишенсеңиз, жан дүйнөңүзгө тынчтык табасыз. Жана сиздин айыгууңуз жан дүйнөңүз ээ болгон тынчтыктан башталат. Ал эми бул чыныгы тынчтыкты бир гана Кудай бере алат. Демек, Иса сөзү менен, Кудайдын сөзүнүн күчү менен Петрдин кайненесин ысытма оорусунан жана башка көптөгөн оорулууларды, жин оорулууларды дагы Кудайдын сөзү менен айыктырган. Бул Кудайдын Ишая пайгамбар аркылуу алдын ала айткан сөзү аткарылыш үчүн болгон. Кудайдын сөзүндө күч бар. Кудайдын сөзү эч качан өз күчүн жоготпойт. Анын сөзү аткарылат, анын сөзү орундалат. Исанын кийинки кереметинен көрүшкөнчө, Кудайдын тынчтыгы, ырайымы жана боорукердиги сиздер менен болсун. Аминь.